Апамды жонума көтөргөнүмдү эрдик деп эсептебейм. Анын айыгуусу үчүн болгон аракетимди жумшайм. Бул Ошто күн сайын апасын жонуна көтөрүп, ооруканага алып барып жүргөн кыздын тилеги. Өз алдынча көпкө баса албаган апасын ооруканага алып бара жаткан Жайнагүл Абдыкасым кызын көргөндөр видеого тартып интернетке жөнөтүшкөн. Кыздын энесине кам көргөнүн коомчулук баалап, ыраазы болгон сөздөрүн жазышты. Жайнагүл Абдыкасым кызы Ош шаарында жашайт. Өзү 3 баланын энеси. Ал апасы экинчи топтогу майып экенин айтты. Акыркы жылдары апасынын ден соолугу начарлап, ошол күнү да ооруканага апасын көтөрүп жөнөгөн. Иниси менен сиңдиси Орусияда иштеп жүргөндүктөн учурда апасын өзү карап жаткандыгын белгиледи. Апам 53 жашта, арыктап салмагы 32 килограмм болуп калган. Ооруган адамга акча көп керек экен. Дарылатуу үчүн бардык жерде чөнтөгүңдү карашат. Апам айыгып кетсин, арабага салгандан корком. Кийин апам өзү басып кетсин деп тилеп жатам, дейт Жайнагүл Абдыкасым кызы.